Siz ellerge motivatsiya beripsiz. Өзүңүз мотивация кылыңыз. Сен барышын сурайт. Багы кечке эле күлө бересиз, же шаңды жүрөсүз. Мотивацияны каяктан аласыз деп. Мен билим алам. Самарочка, мен билим алам. Эгер сен билим алып могу деңгээлге чоңойсоң, сен мынча эле нерсе көрөт экенсиң. А билим алып дагы чоңойсоң, мынча нерсе көрөт экенсиң. Билим алып дагы чоңойсоң, мынча нерсе көрөт экенсиң да. Анан мен бул жактан карап атам да, кыргызым канчалык күчтүү калк экенибизчи. Анан иногда эметип кетем да, мындай кээбиринде капа болуп кетем да. Ушун көрбөй атасың, эй Кудай, кыргызым асказы экениңди көрбөй атасыңбы деп. Капа болуп кетем да кыргызым анткени. Ояктан көрүп атам да мен. Анан кыргыздын кээ бир оякта да. Анан ошолор көрбөй атышат да. Кантип эле биз 2031 өлкө болобуз. Кантип эле биз ушу биринчи өлкө боло алабыз. Биз эме страны третьего мира деп коет го. Мындай биринчи страна первого мира, страна второго мира, страна третьего мира. Биз страна третьего мирабыз да. Мен айтып атам, буяктан бияка чыгабыз азыр депчи. Анан ушуларды дагы башкарабыз. Түшүнбөйт кыргыз. Бирок түшүнүп азыр ойгонуп келет. Анткени канында бар да. Кыргыз билим алышы керек. Билим алып мотивация алып атам. Ошко эмне максатта келдиңиз? Семинар өткөрөм деп. Мен бир семинар өткөрүп кеттим. Октябрь ичи. Аябай сонун тосуп алды Оштун эли. Мен өзү түштүктүн кызы болом. Мен билем түштүк эмне экенин. Бирок Ошту ушул жолу ачып кеттим да мен. Оштун касиети башкача, Оштун мындай даамы башкача, Оштун энергиясы башкача, Оштун эли башкача, Оштун Сулайман тоосу башкача. Мындай да, келатканда дагы самолет менен келбей, эме тоо аралап келдим да. Жол аралап, тышканды аралап, могу асказы болорду аралап келдим. Кудай да ошону көрсөт да окшойт. Анан келе атып, башымды чыгарып, кайта кыйкырып, "Ошу, мен сага баратам." Деп кыйкырып келдим. Ошо бир бала Айгүлзада мындай эме экенсиз, бир башкача экенсиз деп атат да, артында отурган кишилер дагы. Анткени ошону көр деди да. Биз кыргыз эли асказоо элбиз да. Биз кыргыз эли бүткүл планетаны багынткан элбиз да. Евразия континенти планетанын жарымы эле биздин ата бабаларыбыздын колунда болгон да. Ошо азыр Путин дагы илгерки эмелерди чыгарып атат, музейлерге, карталарды. Киргизская ССР деп жарым Евразия чыгат. Жарым Евразия Киргизско-Китайская ССР деп чыгат. Бияга Китай болуп чыгат. Эми биздин ата бабаларыбыз Кытайдан дагы салык алган элбиз да. Кытай кыргызга салык төлөгөн эл. Мындай оюңузга, акылыңызга сыйып көрсөңүз, Кытай башы менен кыргыз элине салык төлөгөн. Манас атанын эки жоокери барып Бейжиңде кыргызчасы Бейжиңден салык алып келишкен да. Ошондой эл болгонбуз биз. Эмени багынткан, Кытайды багынткан, уйгурларды багынткан. Анан эле биз күчтүү эл болгондуктан ортобузга жаман нерселерди шайтан аралатып, элди жаман эмелер иштеп, жаман күчтөр иштеп, анан бөлүнүп баштадык да, бөлүнүп. Ленин атага чейин бөлгөн да бизди. Ленин эмени курап атканда, Советтер Союзун курап атканда, ал айткан экен, 3 өтө күчтүү улут бар. Кавказда экөө, Орто Азияда бирөө. Булар кыргыздар. Кыргызды алсыз кылыш керек. Кыргыздын тарыхын жок кылыш керек. Колдон келишинче баарын тең мындай бурмалап жок кылып салыш керек. Анан кийин кыргызды 2-3кө бөлүп салыш керек деп, анан кийин казак эли чыккан, анан өзбек эли чыккан. Анан биз бүтүндөй сонун эл бөлүнө баштаганбыз. Анан биздин ата бабаларыбыздын дагы акылдуулугун Бейиштин төрүн кармап калышкан да, баары бирчи. Алатоону кармап калышкан да. Кыргызстанды кармап калышкан. Могу Кыргыздын кайсы жерин караба тоо да. Мен ошону байкап эле жүрчү экенмин. Азыр эки жакка барып келип, эми такырайган мондай тас жерлер да. Ошол жерлерди дагы жакшынакай кылып Дубай кылып атышат да. Эчтеке жок жерден Дубай кылышып, сонун кылып атышат, Анан ойлодум да, мен кыргыз ушундай бай жери менен, бай суусу менен, бай тоолору менен, бай наны менен, бай көлү менен биз ушундай мусафир болуп, саз элдей болуп, мындай сазга тегелип жүрөбүз да. Өзүбүздүн баабыз төмөндөп, ага жардам беришкен. Баганы төмөндөткөнгө, ey кыргыз сен мындайсың, анан маңкасың, анан жамансың деп аны басынтканга аракет кылышкан. Анан биз дагы макул болгон, басынтып калганыбызчы. Жок, мен ойготуп атпаймынбы азыр? Кыргыз эшик шыпырбаш керек. Эки жакка чыктыңбы, Россияга бардыңбы? Макул 1 ай иште, шыпыргыч болуп, 1 ай иште болду, токтот анан. Кара, акылыңды иштет. Мен шыпыргыч болуп иштей бербей, дворник болуп иштей бербей, башымды иштеп туруп, каяк жака өссөм болот. Билим алыш керекпи? Билим ал. Орусча жаташ керекпи? Орусча жатта. Англисче жаташ керекпи? Англисче жатта. Компьютер үйрөнүш керекпи? Компьютер үйрөн. Башты иштет кыргыз. Кыргыз башың иштейт да.
азыр ушинтип мен жарс неме салып келатам мындай уран салып кыргыз тур көтөрүлгүн деп кыргыз ойгонуп келатат. Эми кээ бирлер айтып атат бул жиндыбыз го депчи. Кээ бирлер түшүнөт, кээ бирлер түшүнбөйт, бирок кыргыз ойгонуп атат. Кыргыз ойгонуп бир неме Нарындан Манат байке деген келди, Гүлзат дейт, кыргызга манас берилген, кыргызга Курманжандатка берилген, эми кыргызга мына ушул заманда Гүлзат Мамытбекти берип атат дегенде мен кантип көзүмөн жаш куюлуп, бул туура сөз айтып атат да, бул мактаныч эмес. Мен чын эле кыргызга, кыргыздын ичинде анан кийин планетага берилген чоң деммин. Мен билем, кыргызды мен биринчи көтөрөм. Неме уран чакырып атып. Анан кыргыз көтөрүлгөндөн кийин анан могу планетаны могу туңгуяктан алып чыга турган кыргыз Кудай буйрса. Кыргыз деп калыңыз. Мен улутчул эмесмин. Ар бир адам мен үчүн бир тууган. Эми 5 бир туугандын ичинде өскөнмүн. Кыргыз бул менмин деп ойлойм да. А башка улуттар булар бир туугандарым да. Мен казак элин аябай жакшы көрөм. Мен казак элинде Астанада кызымды, улуу кызымды Карагандыда уулумду төрөгөм. Ушунчалык жакшы көрөм казак элин. Өзбек элин жакшы көрөм. Өзбек элин ичинде өскөм мен. Төрөлүп өсүп, биякта өзбек бир тууганым, биякта өзбек бир тууганым, кошуналар бар тең өзбек болчу. Эми баш көтөрбөй иш кылчу да, баш көтөрбөй. Аналарды көрүп, сен да баш көтөрбөй иш кылат экенсиң. Дипломатияга, эмгечилдикке, анан сылык сүйлөгөнгө, мындай ишти аягына жеткиргенге ошо өзбек эли үйрөткөн да, менчи өзбек бир туугандар үйрөткөн. Мен ушинтип ойлойм. Мен улутчул эмесмин, бирок мен кыргызды аябай сыйлайм. Кыргызды аябай көтөрөм. Кыргызды аябай сүйөм. Кыргыз айтып атпаймынбы, биринчи кыргыз көтөрүлөт, анан кыргыз планетаны көтөрөт. Ошондой максат. Качан көргөйлү сизди күлүп ушинтип элдерге мотивация берип ушундай биз билген Гүлзат Мамытбек дагы мындай депрессияга түшүп, үйдө ушундай турат экен, кантип чыгасы ушундай учурда эми болот да. Ооба, болот. Эми адамдар ар кандай толкундабыз да. Кайгы толкуну бар, коркунуч толкуну бар, ачуу толкуну бар, көрө албастык толкуну бар, зээригүүнүн толкуну бар. Анан кийин мындай күлкү, шагын шөгөттүн толкуну бар, анан энтузиазм. Мен энтузиазм дем берүүнүн толкунундамын. Анан ылдый толкундарга түшүп кеткен дагы мезгилдерим болот. Анткени ылдыйдагы толкундагы кишилер түшүргөнгө аракет кылат да. Ой, түшчү деп настроенияны бусат, кадимкидей сөгөт, айтат. Мынткенге негатив толтура да. Анан түшүп кетесиң. Анан түшүп кетем, билем да мен билимим бар. Анан акырын куралдарым бар, акырын чыгып алам. Эми чыгып алгандарым эң биринчи музыка угам. Музыка угуп бийлеп, аябай диндей болуп бийлеп. Анан Гүлзат, сен молодецсиң деп өзүмө мотивация берем, көз күнү карап алып. Анан кийин устаттарым бар, Дональд Трамп, Роберт Кийосаки, Грант Кардон, Рон Хаббард. Толтура да немелеримчи, Сайдмурат Давлатов, Шамиль Аляудинов, ошолордун видеолорун көрүп эле чыга алам. Анткени Чыңгыз Айтматов айткандай, ашказан мээге караганда акылдуураак деп атпайбы? Анткени ашказанга жаман зат кирсе кусуп салат. А мээ куса албайт да. Мээ сиңире берет. Ошондуктан көзүңдү дагы, кулагыңды дагы, оозуңду дагы жакшы нерсе менен тойгузуш керек да. Жакшы видео көрүш керек, жакшы адамдар менен сүйлөшүш керек, жакшы нерселерди угуш керек, жакшы кабар угуш керек, жакшы нерсени сүйлөш керек, жакшы нерсени жаратыш керек. А жаман нерсе уга берсеңчи, Фейсбукту ачсаң эле бирөө бирөөнүн уруп аткан, бирөө бири-бирин сөгүп аткан, анан ким бирин урдап аткан, анан зордуктап аткан, анан өлтүрүп аткан көрө бересиң го, ошол нерсе сиңе берет да. Мен өзүмдүн көзүмдү, кулагымды аябай ошол нерселерден монтип коргоп турам. Жок, мен көрбөйм, көрсөтпөңүз, жок, көргүм келбейт. Жок, мен аны көрүп позитив көрөйүн деп көзүмдү дагы, кулагымды дагы жакшы нерсе менен монтип багып турам да. Ошондуктан мен жакшы нерсе айтам. Мен жакшы нерсеге ээ болом, жакшы нерселерге жетишем, жакшы нерсени сүйлөйм, жакшы нерсеге баратам. Мен жакшы нерселерди айтам элге, жакшы нерсеге мотивация берем, жакшы нерсени айтам. Андан кийин андай сиз жөнүндө маалымат укканбыз. Адам ооруганда дары ичпеш керек дейт. Кантип айыгасыз? Ооруганда балдарыңызды кандай кылып? Мен деги эле балдарыңызга прививка алдырасызбы? Жок, мен прививкадан каршымын. Анткени прививка дагы бир чоң эме, мен аны изилдеп келдим. Чоң бир мамлекеттик деңгээлдеги болгон бизнес. Буларды фармацевттер кылат. Буну чоң фармацевттердин ээлери кылат. Азыр менин фармацевттин ээлери жек көрөт болуш керек. Аптеканын ээлери жек көрөт болуш керек. Жек көрсө дагы мейли, алардын өзүнүн иши. Мен кыргызымды жакшылыкка алып чыгып, жакшылыкка чакыргым келет. Дары, дармек деген бул бизнес, чоң бизнес. Наркотиктерден дагы чоң өткөн бизнес. Наркотик сразу адам баласы жаман болуп, наркоман болуп түшөт, а дары аркылуу акырын наркотикке турасың. Кичинекей майда наркотиктер киргизип коет.
ошо наркотикке акырын отуруп каласың. Мен цитрамонсуз жашай албай калгам, мен аналгинсиз жашай албай калгам. Башым кичине ооруса эле барып туруп аптекага кирип төмөлөнүп барып издеп аны ичип ошондо эс алат элем. Анткени ага да отурушуп койгон да, ал да бирөөнүн бизнеси. Прививка бизнес. Кудай берген биздин иммунитет бар. Өзүнүн дене өзүнүн эмесинин функциясын аткарып эле өзүн өзү айыктыра алат. Бизге ошондой күч берген Кудай. Жок, аны ошо иммунитетти азайтыш үчүн, аны төмөндөтүш үчүн прививка сайып коет. Бир кичинекей кезинен эле бала иммунитети слабый. Анан уже ооруп баштайт, сасыктуу болуп баштайт. Ибуфен аласың, анан кийин бирдеме аласың, анан цитрамон аласың, стрептоцит аласың, анан бирдеме аласың, бүттү. Кичинекей кезинен уже дары менен өлтүрүп атабыз. Ошол жерден пайда болот. Рак желудка, рак печени, язва желудка, кулак оору, баш оору, өпкө оору бүттү кетти да. Дары-дармекти дагы сатмай жолдору. Сен өпкөң ооруп атат, могой. Дары-дармек. Эми сен диагноз ооруп калдың, могой. Бүттү. Мен былтыр 2016 жылы эмен өткөм. 2017 жылы программа очищения. Очищение кылып өзүмдү. Цитрамон чыккан, кадимкидей чуркайсың аны, сен витаминдердин түрлөрүн ичип, туура витаминдерди ичип, чуркап денеңдин ичинен бүт дары-дармектин баарын кетиресиң. Ошондон кийин анан мен деп жеңил болуп, бат болуп, тез болуп, башыма ойлор бат келип. Биз жеп аткан чайыбыз дагы ичинде химия бар. Жеп аткан алмабызды дагы көбүрөөк сакталсын деп химия менен ороп коет. Химия менен сыйпап коет. Ал курт жебей жакшынакай болуп турат. Биз жууп турбай, тазалагай деле жеп сала беребиз. Аны жуусаң деле кетпейт, ал химиячы. Кетти. Ошондон эсе кетти да, анан денеңди төмөндөп, өзүң суунун түбүндө жүргөндө акырын жүрүп калдык да. Мен азыр алгандан кийин, очищение алгандан кийин Аруке айтып атпайбы мен партнерым, бат тез деп, анткени мен очищение өткөм. Билебиз баардыгыбыз мотивация берип, элдерге акча таануу үйрөтүп келатасыз. Роберт Кийосаки жөнүндө байланыштуу бир прикол бар. Сизге көрсөтөм. Сиз аны көргөн болушуңуз керек. Мен көрбөгөн деле болушум керек, анткени мен азыр көрсөтөм сизге. Мне кажется, знаете, как Роберт Кийосаки собрал своих учеников, сказал: я вам расскажу тайны бизнеса. Давайте, сдавайте по $10 000. Давайте, сдавайте. Все. Найдите таких же дебилов в вашей стране. Счастливо. Как-то так. У меня других способов просто нет. Сиз деле ушундай кылып жатасыз да, туурабы? Жок. Роберт Кийосакини да көп уккам. Мен китептерин окугам. Бедный папа, богатый папа деп. Ошол китеп үчүн аябай сыйлайм. Бирок азыр бир акыркы тренингине барып келдим. Ошондой да эмесичи, айткан сөзү. Кандай болбосун акча жаса. Кандай болбосун. Мына мен азыр үйрөтөм, менин учениктерим үйрөтөт. Силерге 6 айда эле $20 миллион кылгандай. Анан мен айттым, кантип миллион кылды экен ошо? Кантип, кайсы бизнес менен? Дегенде ошо немеси окуучусу айткан. Мен сетевой игры кылдым дейт. Сетевой игры деген сөз бул компьютерга балаң отурат, эркек балаң отурат, зомбидей болуп, көзү мындай. Зомби болуп калат. Анан ошо сетевой игрдан эле баш чыкпайт да. Апасынан 30 сом сурайт, 20 сом сурайт, 10 сом сурайт, сетевой да. Бул наркотик. Бул менин наркотиги. Баланын наркотикке отургузуп коет. Сетевой игры деген. Мен айттым, эгер сетевой игрыны кылып мен байып турган болсом, мен байбай эле койдум. Мен балам барып сетевой игрыга отуруп, сетевой оюндорго отуруп, ошол жака кумар да, бул кумар. Анан кумар болуп калса, мага эмне кереги бар дедим. Жок, мен силердин эмеңе жаккан жок, мен кетип калдым. Азыр уккан сөздө чындыгы бар, анткени чын эле ошондой ойда, ошондой ой менен, максат менен жиндилер тапкыла, ошолордун акчасын ала бергиле деген нерсе бар да. Мен андай эмесмин. Мен андайга барбаймын дагы. Мага мисалы бир чоң компания келди. Миллионер болууга инвестор керек болот да, керек. Баланча миллион керек болот, баланча миллион керек болот. Мен ал акча бар, мен 2 эсе төлөп берем. Мен арак заводумду рекламага кылгызат дейт. Мен айттым, мен өлүп калсам дагы, мен наным жок калса дагы, мен заводуңузду эч качан кыргыз элине реклама кылбайм. Анткени арак мына азыр куттуу жерде отурабыз, ушул жерде дагы тетиякта ызычы болуп кетти. Анткени бир киши аракка тоюп алды. Аракка тоюп алгандан кийин бул маста, бул шайтан кирди ичине, шайтан ойноп баштайт.
Анан ал согушат, идишти сындырат, үйүнө барып аялын талкалайт. Арак нерсе канча жаман нерсени алып келет. Мен жамандык менен эч качан акча албайм. Мен айттым, жок алтын, мен сизге реклама кылып бере албайм. Мен колдон келишинче заводуңузду жапканга аракет кылам. Десем жаман көрүп калды. Дагы бир энергетический напиток келди. Гүлзат эже, сиз энергичный кишисиз, ошол напитокду мага реклама кылыңыз. Мен айттым, канча төлөбө? Мен реклама кылбайм. Анын ичинде химия бар. Анын ичинде кофеин бар, анын ичинде наркотиктер бар. Ошол аркылуу көтөрүлүп, ой, мен азыр уйкум келбей калды деп баштайсың. 1 сааттан кийин уже сенин организмиңдагы слабый боло баштайт. Анан ошол наркотиктер өзүнүн таасирин жогото баштайт. Анан зыянын тийгизе баштайт да, зыян таасирин. Кереги жок кандай нерсе. Биз ансыз деле, сигаретсиз дагы, араксыз, дары-дармеги жок эле сонун өлкө боло алабыз. Бизнестин кереги жок кандай. Өзүмдүн окуучуларыма, өзүмдүн ошо мен менен чогуу жүргөн кишилерге адал жолдон, адал, ушул иш элге адалдык алып келсин. 300 сомдук курстар ачылды да ошондо. Сен эч жака барбайсың, эч жака кирбейсиң, акча төлөп жол кире коротпойсуң. Турган жеринде эле 300 сом менен үйрөнө бересиң. Бүт деңгээлдери 300 сомдон, ошондо сен 6 айда жогорку деңгээлдеги билимди болуп каласың, англис тили боюнча. Мына ошол иш, адал иш. Эч кандай зыяны жок. Ошол эле ресторанда деле эч кандай арак жок эле кылса болот. Ошол эле алма-салманы сон сатса болот. Толтура, толгон токой. Адамга зыян алып келбей турган, мага дагы зыян алып келбей турган, башкага дагы зыян алып келбей турган бизнестин түрлөрү бар. Анан кечиресиз ушул жерден сиз өткөргөн семинар, сабактар угушубузга караганда кымбат. 500дөн 7000ге чейин деп. Ооба. Эмне үчүн мынча кымбат? 500 сом бул билим үчүн бул эчтеке эмес да. Бул студенттердик баа. 500 сомго мына тамак деле ичип койсуң. 500 сомго бар. 7000дик. 7000дик бул 7000дик семинар бул анан кийинки 1 жылдык эме болот уже, сопровождение. 1 жылдын ичинде сен кайсы нерсеге жеттиң, эмнеге жеттиң? 1 айлык курстар менен. Бул өтө чоң эмеси бар, анын артында билими бар. Мен өзүмдүн билимимди $3000 $10,000 чейин төлөйм. Мен ушул алган билимимди эмне үчүн мен бекер сатышым керек? Мен ушунча акча төлөп аткандан кийин. Анан билимге канчалык көп акча төлөгөн сайын, ошончолук көп сиңет да. Билимге акчаны такыр эметпеш керек. Мындай аянып, анан ичиң ооруп, анан иш берсемби, бербесемби дебеш керек. Берекесин качырасың. Жок, бер деп атабы, бер. Разы болгонуң. Сен ошол эле мен англис тили курстарын бирөөгө $1000 сатам, бирөөгө 300 сомго сатам. 300 сомдук билим алат. А биякта $1000 билим алат. Түшүнүр алдыңбы? Бул $1000 нерсе сиңиресиң сен өзүңө деп. А бул жерде 300 сомдук, ошол эле англис тили. Ошол эле. Бул ошондой касиеттер бар да, ошондой бир сырлар бар бул дүйнөдө. Сен канчалык берсең, ошончо нерсе сага Кудай берет. Сен элге кичине нерсе бердиңби, сага да Кудай ошончо эле нерсе берип коет. Тамыз эле коет. Сен билимиң үчүн чоң акча бердиңби, сага Кудай чоң билим берет. Ошол эле нерсени, ошол бир эле нерсенин перделери көп да. Перделери көп. Ошо биринчи пердени ачасың, экинчи пердени ачасың. А канчалык көп төлөгөн сайын ошончолук терең перделерин ачып кете бересиң. Жөнөкөй гана карапайым сиздин ошол сабагыңызга катышкысы келип жүрөт, мотивация алгысы келип жүрөт, бирок анда ал каражат жок, эмне кылат? Ал иш кылсын, акча тапсын. Акча тапсын, турсун, иштесин. Мен дагы айылдагы иштеш үчүн сиздин мотивацияңыз керек болот. Ой, эметсиң да, мен Инстаграмга кирсин. Инстаграмга киргенде бесплатно мотивация алып атат. Анан кийин иш кылып турбагандан кийин 300 сом таба албаса, 500 сом таба албаса, мен а киши менен сүйлөшкүм келбейт. Ал жалкоо киши. Ал эчтеке кылгысы келбеген, наалып эле турган киши. Мага өрдөктөр кереги жок. Өрдөктөр өрдөк болуп, кря кол буган келбейт да, кыла албайт да, акчам жок деп эле мээмди оорутат. Аналар кереги жок, мага кашкырлар керек. Мага бүркүттөр керек. Бүркүттөр менен гана чоңой алабыз. Анан ошо деңгээлге мо састан чыгып алабыз да, бүркүттөр. Ох, деп туруп састан чыгып алгандан кийин өрдөктөрдү чыгарып калабыз анан. Анткени өзү састан чыктык да, өзүбүз байыдык, миллионер болдук. Анан кийин биринин артынан чертип өрдөктөр чыгарып алабыз. Өрдөктөр анан бүркүттөрдөй учуп калат, Кудай буйрса. Ошондо мага өрдөктөр кереги жок. 300 сом таба албасаң, 500 сом таба албасаң, бир тууганым кечирип кой, мен сени сүйлөшпөйм дагы. Анткени сен жалкоосуң.
Эчтеке кылгың келбейт. Алма быш, оозума түш. Жок, мен андай кишилерди сыйлабайм. Эмгекчилерди сыйлайм. Мына азыр сиз саат 7-ге карабай иш кылып келип менден интервью алып атасыз. Сиз эмгекчилсиз. Мен сиз менен сүйлөшкөнгө, сиз менен катташканга мен неме, мага бул эме да, honor, кыргызча жазганда эле honor, честь. Бул бакыт да мен үчүн чоң бакыт талай. Мен сиздей адамдар менен катышканга аракет кылам. Дегиле ол түштүк регионуна. Сизди бүтүндөй Ош Жалал-Абад Баткен көрүп атат. Обастар көрөт, Алтыным, Оштугум, түштүк бир тууганым, Кыргызстанды көтөрө турган түштүк эл. Кыргызстанды азыр ойго туткан түштүк кыз болуп атабы? Анда Кыргызстанды көтөрө турган түштүк эл. Оштосуңбу, Баткендесиңби, Жалал-Абадтасыңбы, Алтыным, мен сага ишенем. Биз ысык эл келебиз. Бизге күн башкача тийип турат. Бизге жамгыр башкача жаайт. Биз башкача жерде жашайбыз. Алтыным, сен ошону түшүнгүн дагы, ойгонгонуң азыр ойгон. Эртеңкиге бүгүнкү ишиңди калтырба. Ар бир секундаңды туура сарпта. Мен бир күнүңдү деген жокмун, бир саатыңды деген жокмун, бир мүнөтүңдү деген жокмун. Мен бир секундаңды айтып атам. Бир секунданын ичинде сен 1-2 иш кылып кет. Анткени сен ошого татыктуусуң, сен ошондой элсиң. Сен бүткүл дүйнөнү багынтыра турган элсиң. Ошол нерсе түштүктөн башталат. Биз түндүктөн эчтекебиз кем эмес. Түндүккө азыр чуркап жетишибиз керек, ардан ашып кетишибиз керек. Анан Ошубузда международный неме, эл аралык чоң аэропорт болуш керек. Ушул жерден күнүнө 100 1000 деген самолет учушу керек. Оштук бир тууганым, ошону сен акылыңа туюп койгонуң, ошондой максат коюп койгонуң, мен жана сен көтөрөсүң Ошту. Азыр эми доор келди. Белиңди бекем байла, биз Кудай буйрса учабыз.